кабаны көргөндө бизде вакыф деп коет. Ушул маселе боюнча да бир жакшылап айтып берип коеюнчу. Вакыф деп бизде ата бабалардан мындай да талашып калат да. Биздин ата бабалар жер чытап кетиптир депчи. Ушул эфирден пайдаланып айтып коеюн. Мен ким десе номерин калтырсын. Эгер ошол менин ата бабаларыбыз тапкан жерди мен таап берем, ушундай жер бар десе, ошол $100,000 бергенге дайынмын. Нур үстүнө нур эгер ал таап берсе. Ошол жака барып кыргыздарды жаткызат элек, ошол жакта кыргыздар бекер колдонот эле, бекер ата бабаларыбыз таап. Ким ошону таап берсе, далил мен интернеттен толтура көрдүм. Мен таап берем, минтип берем, тигинтип беремчи. Эгер таап бере турган болсо, мен ушул жерде накта подкастта мына мен өзүмдүн тилиме тишимге мен $100,000 бергенге дайынмын. Жок. 2 жылдан бери Баткенде ата бабаларыбыз коюп кеткен, анан сен биздин ата бабаларыбызды минтип, тигинтип миллион жолу айтсаң дагы жок. Эгер ким таба турган болсо, ошо жол керек барып туруп көргөзүп документаларын көрсөтүп берсин. Мен өзүм айткан сөзүмө турамын. $100,000 бергенге дайынмын. Жок да. Биздикилер Хокон хандыгы деп мисалы мурун Хокон хандыгынан таштап кеткен, кийин Хокон кайка келген, Өзбекстанга келген, балким бир убакта чыдап берип чыгам, бирок биздики юридический менен каралат да, документ мененчи. Мурунку имиштер менен каралбайт да. Азыр деген баардыгы цифризациянын, баардыгы автоматизация, баардыгы документально. Биздики кыргыздардыкы жок. Биздин кыргыздар ажылыкка барганда, биздин кыргыздар өзбектердиникине бекер жатат. Менин маалыматым боюнча өзбектердин СМБЗ булардыкы ичине катуураак неметкен эмес, казактарга бир айткан жаткан эмес. Ошон үчүн кыргыздар ошол жака барганда бекер жатат. Бул ажылык деле берилет. Бул вакыф деген ошол жакта 159 жыл болгон вакыф. Аттары кыргызга окшош эми, Турбайбы, Минтпейби, тигиндеби. Бирок мен ошол өзбек иштеткен эме менен вакыф менен ошол жака да барып эмет көргөм. Сүйлөшүп көргөм, баардыгын көргөзүп берген, кагазын баардыгын көргөзүп берген. 159 жыл болду ошону коюп кеткенине.